Hey! 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 Daha bir he. Hey! 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 Жатқандарын қараңыздар. Олақ ортаға ташталды. Мана кетіп жатқан ат азыр ұшылаттарды 4 атты сіздерге тартып көргіземіз. Бізменен чоқ болыңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Мустубы YouTube каналыбыздын катталуучулары, биздин жылкы сүйүүчүлөр, биздин көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Бүгүн 8 январь 2019 жыл Өзгөндүн Красный Маяк айылында турабыз тугандар. Кайрадан эле сиздерге бүгүн жылкыларды тартып көргөзөбүз. Бүгүнкү чыгара турган жылкылар 5-5ке гарантиясы бар. Кыскасы улакта соорунга илешкен чакан мындай тыккан жылкыларды тартып көргөзөбүз тугандар. Биринчи номерге ушул сиздер көрүп турган азыр ээсинен мүнөздөмөсүн сурайлы. Биринчи минип жүргөн жигиттин караңыздар. Азыр өнөрлөрүн бир сыра көрөлү. Биринчи номерге деп ушул жылкыны койдук тугандар. Бул жылкынын кайман аты тугандар. Акшамал деген кайман аты. Не үчүн Акшамал деп коюлган? Катуу кетеби, а? Шамалдай. Кеткенде тугандар, жүгүргөндө көз ачыштыра турган ушундай катуу кеткен жылкы экен. Ошон үчүн бул жылкы Акшамал деп коюлуп тур. Боюнун бийиктиги тугандар 1,60 сантиметр примерно чыгат экен. Караңыздар, Акшамалдын эки жака бурулган поворотторуна маани берип карасаңыздар, мындай теке улак чаба турган жылкы экен. 5-5ке ойнотсо болот. Мынакей караңыздар. Эч бир камчы дагы колдонулбайт экен. Жашы кандай бунун? Жазга 2 асы, э? Жазга 3 асы. Азыр 2 асайда экен. Азыр ошондо 5 жаш болуп калат. Жазга 6 жашка чыгат экен. Жазга 3 асыр болгондо тугандар. Азыр бул жылкыны бир сыйра чаптырып көрөлү. Кандай кетет экен караңыздар тугандар. Дальнийге чаптырабыз. Аралыгы жакын жерге да чаптырып көрөбүз. Мынакей достор, бул жылкынын кетиши ордунан ынтылышы. Узуна коярчы, узуна, өзүңүздөр дагы байкап жатсаңыздар керек. Ордунан жылышы, шамалдай кетиши, өзүнүн атына заты жарашкан жакшы ат экен. Баасын канча деп атасыңар? 100 миң сом, а? Баасы 100 миң сом деп коюлуп тур. Азыр ушул жерде дагы балдар келип баалашып да катышат. Ошонусуна карабай, мынакей биз тартып көргөзөлү. Баасы 100 миң сом деп коюлуп тур тугандар. 100 миң кеми болобу жокпу? Кем аз-маз. Аз-маз кылып бересиңер, а? Кемин аз-маз кылып беребиз деп атат мынакей. Азыр жанынан барып көкүрөктөрүн, сооруларын сизге тартып көргөзөйүн. Буту колу өзүңүздөр байкап тургандай, буту колу таза экен. Акшамал. Не үчүн Акшамал десеңиздер, ушундай кетиши жакшы экен. Сорун мындай улак илешкенде өзүнүн дагы жүгүрө турган бир сапаттары дагы бар экен. Андыктан тугандар алдыдан номерди коюп койдум. Ошол боюнча Акшамалдын баасын чечип алып кетсеңиздер болот. Мынакей достор, така турушу кандай? Жоош, а?
Така турушу дагы бул жылкынын жоош экен. Андыктан туугандар чалыңыздар, жазыңыздар. Акшамал кимге жаккан болсо, комментарийге өзүңүздүн ой пикириңизди жазсаңыздар болот. Мынакей достор, сиздерге 2 номердеги ушул эликтей секирген акжалды тартып көргөзөбүз. Бул жаш. Азыр 2 жашта гана экен бул кунан. Өзүнүн ушундай жеңилдигин караңыздар. Эликтей секирип ойноктоп жүргөн мал экен азыр. Буту колу шилтеши макет. Өзүңүздөр баа бериңиздер. Бул кунанды баалаңыздар туугандар. Бул жылкынын атасы кандай жылкы болгон? Карабайыр. Карабайыр, а? Чабылып жүргөн жылкынын баласыбы? Ооба. Мынакей туугандар, бул жылкынын атасы чабылып жүргөн улактын атын баласы болот экен. Ушул мал деле боюнун бийиктиги 1.60 чыгып калат экен туугандар. Эгерде өспүрүм жылкы карайм, караштырам деп жүргөндөр, буту колу таза жылкы издегендер болсо, ушундай өспүрүмдөрдү багып, 2 жыл баксаңыз, кийинки жылы, наркы жылы Кудай кааласа, жакшы бир күчтүү акжал кашкасы да келишкен экен, бир жакшы ат болуп берет деген ээсинин чоң үмүтү бар экен. Андыктан туугандар, бул жеңил аяктуу жылкынын баасы 110 000 сом деп коюлуптур, бирок кеми нормально эле кылып кемитип берем деп атат туугандар. Андыктан алдыда номерлерди коюп койдум. Ээсинин ар биринин ээсинин номери отдельно коюлат туугандар. Аттын алдында болот. Ошолор аркылуу чалып байланышыңыздар. Жерде кашка, сары кашка акжал. Караңыздар туугандар. Минги кылып, жакшы кылып үйрөтүптүр. Такага да жоошпу? Жаңы такалатыпсың, а? Биринчи жолу жаңы такалаттым дейт. Үйрөткөнүңөр канча болду минип? Жазда үйрөндүм. Жазда, мынакей достор. Жазда үйрөнүптүр бул жылкы. Аз бир чаап көрбөйсүңбү, кандай кетет? Эч жака мындай оңго солго бурулуп кете турган адаты да жок экен. Коюп койсоң түз басып келип, ушундай түз жүгүргөн жылкы экен туугандар. Андыктан алдыда номерге чалып, кайрылып, кунанды баа кылып алып кетсеңер болот туугандар. Андыксыз ан үчүн Өзгөндүн Красный Маяк айылына келип, ар бир жылкынын ээсине чалып, көрүп кетсеңиздер болот. Урматтуу биздин катталуучулар, азыр мындан кийинки 2 атты тартып көргөзөбүз. Алар аябай күчтүү булакка жүгүрүп жүргөн аттар, англичан аралаш азыр көрөсүздөр туугандар. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Сын комментарийге жазсаңыздар болот. Катачылыктарды. Мынакей достор, 3 номердеги жекеме-жекенин атын силерге тартып көргөзөлү азыр. Бул ат жашы боюнча 2 асыйда экен. 2 асый болгондо 5 жаштагы жаш ат. Жекеме-жекеге ушундай күчтүү үйрөтүлгөн аттын мондай түртүшү, түрткөндө защита кылышы баары үйрөтүлүп даяр ат экен туугандар. Пеш-пешке азыр ушундай биздин республикада аябай көкпөрү мындай жакшы уланып кетип аткан маалы азыр ар бир райондордо болуп жатат. Ошого ат караштыргандар болсо туугандар, ушул жекеме-жекенин 2 жаштагы атын алып калсаңыздар болот. Баасы дагы 130 000 сом деп баасы коюлуптур. Боюнун бийиктигин айтып өтөлү. Бул Карабайыр жылкынын боюнун бийиктиги азыр 1,65 сантиметр жөн чыгат экен.
бою дагы бийик ушундай кабактуу жылкынын баасы 130 000 сом деп коюлду. Азыр поворотторун бир сыра көрөлү, кандай бурулат ошол боюнча сиздер булатты байкаңыздар дагы, сындаңыздар урматтуу биздин Муз ТВнын сынчылары, саяпкерлери кандай ат экен өзүңүздөр баа бериңиздер туугандар. Комментарийге карап жылкы алам дегендер ошол комментарийди окуп дагы маани беришет. Андыктан туугандар аттын басыгын көрүңүздөр, жүгүргөнүн көрүңүздөр, кандай кетет, камчы колдонулбайт экен бул атка дагы. Азыр айландырып силерге бир көкүрөктөрүн, кабактарын тартып көргөзөйүн. Мына достор. Кабактуу ушундай кабагы карышкан күчтүү аттай көрүнүп турат. Куйругу дагы жүгүргөндө көтөрүп калат экен. Куйругу көтөрүлгөн жылкы дагы саяпкерлер айтып коет, жакшы жылкы болот, күлүк жылкы болот деп. Андыктан туугандар 130 000 сомго бул 5-5тин атын баалап алып кетиңиздер. Красный маяк айылы өзгөндө туугандар. Андыктан азыр бул жылкыны бир сыра дагы оңго солго поворотторун байкап коелу. Ат негизинен жоошат экен. Такага турушу дагы жакшы экен. Такага турушун эмнеге айтасың деген туугандарга, такага туруш бул эң маанилүү нерсе деп ойлойм менин оюмча. Эгерде алгандан кийин мисалы үчүн тебип коюшу дагы мүмкүн, чапчып коюшу мүмкүн. Ошого карап сиздер дагы кепилдиги менен бергенде такасына дагы маани берип койсоңуздар болот туугандар. Андыктан 130 000 сомго 5 жаш 2 асыйдагы бул атты көрүңүздөр. Азыр бир алыстыкка жүгүргөнү сиздер менен чогуу көрүп коелу. Мына достор, дальнийге кетиши, ордунан атырылышы, токтошу ат жакшы экен. Мына достор, 3-чү номердеги бул дагы жаш ат экен. Ача тору, арча тору деп коет экен бул атты. Мына караңыздар, өтө курч жылкы деп ээси айтып өттү. Өзү дагы бул ат байкалып турат, курчтугу. Ордуна тура албай, ызырынып, атырылам, жүгүрөм деп турган бул жылкыга азыр бир мүнөздөмө берип кетели. Жашы жаңасы экен. Жаңасы болгондо 4 жаш болуп калат, 4 жылдык жылкы. Бою дагы ушундай бийик бою 1,65 см чыгып калат экен. Караңыздар туугандар. Аттын турган турпаты, түзүлүшү жалтырап жакшы жылкы экен. Соорусу дагы кенен сору, мындай суагай күчтүү жылкыда адай көрүнүп дагы турат. Бул жылкы кол бала болуп эле бир үй бүлөдө багылган жылкы экен. Канча жылдан бери багасыз ака? 3 жыл болду. 3 жыл болгондо бул келтат айында алынып калган болот. 3 жыл бир колдо тарбияланып, эч кандай мындай кулк мүнөзү жокпу? Жоош, а? Канча жем жейт ака? 3 килограммдан ушу турушунда жем жейт экен. Азыр улакка чабып көрдүңүзбү? Чабылып атат, а? Кириши кандай? Кириш чыгышы баарына кепилдикти мынакей берип атат ээси. Артында туруп угуп атсаңыздар керек. Сөздөрүн улагы бар экен. Үйүргө коюлу элек, а? Үйүргө коюлу элек туугандар. Мынакей достор, ордунан бурулуштары, шамдагайлыгын дагы байкап атсаңыздар керек. Арча тору мындай келишкен сымдуу жакшы ат экен. Балбаны келишсе, ээси бир жакшы адамга туш келип калган болсо, бул жылкынын келечеги алдыда деп койсок дагы болот туугандар. Мына азыр бир алыстыкка жүгүртүп көрөлү. Күлүктүгүн өзүңүздөр байкаңыздар кандай жүгүрөт экен.
Арча торунун азыр алыстыкка кандай жүгүрөт, ордунан атырылышы кандай, бир сыра баа бериңиздер туугандар, караңыздар. Баасын канча деп атасыз эми ака? 260. 260 миң сом, Баасы 260 миң сом деп коюлуп тур. Арча тору атына заты жарашып, өң түсү дагы келбети келишкен жакшы ат экен. 260 миң сом дегенден кийин ал баада тургандар токтоп калбайт. Сөзсүз түрдө кемитип берилет туугандар. Андыктан алдыда мен номерди коюп коем. Койдум, ошол номер боюнча чалып ээси менен баалашсаңыздар болот. Азыр бир айландырып силерге тартып көргөзөйүн. Алып кетти. Мына туугандар, ат кандай экен? Өзүңүздүн ой пикириңизди комментарий аркылуу калтырып, же болбосо ат жаккан болсо чалып келип көрүп кетсеңиздер болот. Андыктан туугандар, Красный Маяк айылынан биз бул 4 атты тартып көргөздүк. Арча тору кунанды тарттык, акшамалды тарттык. Кайсы ат сиздин купулуңузга толуп, көңүлүңүзгө толду, ошол боюнча жазып кетсеңиздер болот. Мынакей мурдунун ушул чоңдугунда байкаңыздар туугандар. Бул мурду тешиги чоң аттар дагы күлүк атка барабар деп койсок дагы болот. Мынакей кабагы дагы башкача, өзгөчө ат экен. Андыктан туугандар, чалыңыздар, жазыңыздар, комментарий калтырыңыздар. Сиздер менен мен Замир болдум. Бүгүнкү көргөзүүнү соңуна чыгарабыз. Келерки көргөзүүгө чейин көрүшкөнчө аманчылыкта жолугушалы. Ушундай жылкылар болсо бизге кайрылыңыздар. Биздин номер 0550 91 31 30. Саламатта калыңыздар туугандар.